Bundan 20-30 жыл мурун чет өлкөгө кеткен кыргыздарды уксаң кыргызды тапмак турсун тилин да унутуп калат дечү. Аны укканда азыр биз абдан сонун мезгилде жашаганымды түшүндүм. Социалдык тармактар аркылуу үй бүлөбүз, туугандарыбыз менен күнүгө байланышып сүйлөшүп турганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кандай сонун жашоодо жашайбыз Дагы дал ошол соц тармактар аркылуу таанышып, табышып, жакшы инсандар менен жолукканга дагы мүмкүнчүлүк бар. Бирок анын арасында Кыргыздан алыс болоюн деген кыргыздар да жок эмес. Мен анын катарына кирбейм. Билгенимди бөлүшүп, колуман келген жардамымды аябайм. Ошентип бир кезде мобилографтын курсун издеп жүрүп, ошол кезде Жапаранын мыкты курсуна туш болуп калдым. Ал ошол курстан тааныштык. Курсу да, окутуу ыкмасы да чын эле сонун болчу. Кийинчерээк курстан да тышкары кеңешип, сүйлөшүп жүрүп, убакыт өткөн сайын байланышып, жакын болуп кеттик. Ошентип көптөн бери жолугалы деп Жапара экөөбүз максат коюп жүргөнбүз. Ошол тилек дал ушул убакка буйруп, мен жашаган шаарга Жапара конокко келди. Чынын айтсам, онлайн таанышуу деген бир башка. Бетме бет кезгенде такыр башка сезимдер болду. Жапара акылдуу, жүрөгү таза, жылуу энергиясы бар адам экенин дагы бир түшүндүм. Ошентип Жапара экөөбүз шаарыбызды аралап, жолдо сүйлөшүп, күлүп, бир чээр жазышып тааныштык. Карагылачы, соц тармактын күчү, жакшы инсандарга жолуккан көпүрө. Сиздер эми айткылачы, араңыздарда чет өлкөдө жашагандар барбы? Эгер жашагандар болсо, сиздер досторуңарды, жакын инсандарды кантип таптыңар?